Рамазан айында Құдайым қармаған орозоңорду кабыл кылсын, мамлекетибизде ар дайым жакшылык болсын. Бүгүнкү жыйында көптөгөн көйгөйлөр көтөрдүңүздөр. Негизги суроолорго мына бүгүнкү күндө өкмөт мүчөлөрү жооп беришти. Андан тышкары Улукбек Зулпукарович жана Элмурза Ракеевич айтып кетти. Мен бир эле кошумча айтып кетсем, себеби бул жерде жакшы көйгөйлөрдү көтөрдү. Мына балдардын пособиялары боюнча. Негизи бул маселе көп жылдан бери көтөрүлүп келип атат Жогорку Кеңеште. Эртең биз барганыбызда, Кудай буйрса 4 апрель күнү бизде Жогорку Кеңеште өкмөттүн күнү өтөт. Кыргыз Республикасынын өкмөттүн башчысы өзү келет. Ошол жерде мына сиздер менен жолугушуп атабыз. Эл менен дагы башка жерлерде жолугушуп турган жерде көтөргөн көйгөйлөрдү ошол жерде биз дагы көтөрөбүз. Ошонун алкагында Жогорку Кеңештин токтому чыгат. Албетте, балдардын пособиясы боюнча бүгүнкү күндө биз каржы булактарды аныктап, мына бүгүн бюджетти профицит менен алып келип атат өкмөт. Бул тарыхта болбогон 18 миллиард сом бул бүгүнкү берип аткан профицити, бирок жылдын аягы жылдын жыйынтыгы боюнча бул 20 миллиардтан ашат деп убада берип атат. Ошого байланыштуу биз ушу каржы булактарын аныктасак, анан ошол биздин балдардын пособиясыны кандайдыр бир мүмкүнчүлүк болот да. Ошондуктан бүгүнкү күндө өкмөт бизге так айтыш керек. Каржы булактарды аныктап берсе, биз ушуну кандайдыр бир өзгөртүүлөр киргизип, ошону алып чыгабыз. Андан тышкары бул жерде айтылып кеткен көптөгөн мына Лелин 5 мектеп боюнча дагы башка мектептерди көтөрдүңүздөр, бирок Госстрой так маалымат бере албады, себеби алар бүгүнкү күндө титульный листке кирбеген. Алар боюнча мындайча айтканда аягы чыкпаган, барбай, анан каражатка байланыштуу ошол нерселер кирбей калыптыр. Бирок бизде жакын арада май айларында кайра бюджетке өзгөрүү болуп, үнөмдөлгөн ашкан акчаларды алып келет. Ошол жерде биз дагы өзгөртүү киргизсек болот. Ошондуктан бул кирбей калыптыр деп мындай кейбегиле Кудай буйрса жылдын жыйынтыгы боюнча кандайдыр бир дагы объекттерди киргизгенге аракет кылабыз. Мына Госстрой бул жерде олтурат. Өзү кабар бул боюнча. Андан тышкары мына лизинг боюнча жакшы маселе көтөрдүңөр. Мына лизинг боюнча жакын арада 3 окуудан биздин депутаттар демөөрчү болуп алып келип Жогорку Кеңеште биз талкуулап 3 окууда өткөздүк. Бул негизи эмне боюнча өзгөрүүлөр кирген? Бизде лизинг боюнча мыйзам болгон, ал жерде бир гана ишкерлик менен алектелген биздин жарандарга беришүүдө 16%-дан 21%-га чейин. Бирок биз өзгөртүү киргизип, бардына берисин, физикалык болобу же юридикалык адамдарга берисин деп бул мыйзам 3 окууда өткөзүп, азыр президентке кол коюу кетти. Бул максаты бүгүнкү күндө атандаштыкты жогорулотуу. Канчалык биз атандаштыкты жогорулотсок, ошондо пайызы түшөт, пайызды банктар түшүрөт. Ошол ишкерлер, компаниялар өздөрүнүн техникаларын алып келип, атандаштыктар көбөйүп, көптөгөн биздин жарандар ошого муктаж болуп алгысы келсе, албетте пайыз түшөт. Бул нерсе мен ойлойм, ушу жакын 1-2 жыл ичинде банктар өздөрү буга кызыктар болуп, пайыздар түшүрүштү баштайт. Ошондуктан мен ойлойм, бул бар жок алдында кийинки 1-2 жылда бул түшөт. Анан кайра эле мына туура айттыңыздар, бул жерде көчкү жүргөн Карла Маркс айылы боюнча биз муну көзөмөлгө алабыз. Мына азыр Кудай буйрса акимчиликтин деңгээлинде, район деңгээлинде комиссия түзүлсө, бирок комиссиянын жүрүп аткан жумушуну биз келип, кабарлашып, жолугушуп, биз аны көзөмөлгө алып турабыз. Себеби бул нерсе 2 жылдан бери көтөрүлүп келатат. Бул боюнча биз иштейбиз. Негизги айтылбаган, эл жоон албаган нерсеге мен болушунча жооп беришти аракет кылдым. Кудай буйрса, мына биз эми жумушту баштадык. Кудай буйрса 4-түндө дагы кабинет министринин төрагасы менен жолугушабыз. Ушул жерде көтөрүлгөн маселелерди, көйгөйлөрдү биз ошол жерде дагы көтөрөбүз. Рахмат, баарыңызга ийгилик, тынчтык болсун.